күнүгө эң аз деген 6 саат окуш керек да. Сен уже заранее диагноз коюп, лечениясына туура жооп берип коюшуң керек да. 8 жыл окусам деле до сих пор деле аз билгендей сезиле берет да өзүмөчү. Управление больницей башка адам, главврач башка адам. Ар бир больницада мечит бар, дааратканасы бар жок условия бар. Өтпөй калсаң эчтеке болбойт. Башынан тапшырасың деген поддержкасы аябай жакшы болду. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Мекендешибиз Мырзайым Кубанычбек кызы бул сөздөрдүн маанисин абдан жакшы түшүнөт. Элдин саламаттыгына кам көргөн күчтүү доктур болуп, кыргыз медицинасынын өнүгүшүнө салым кошууну өз максатына айландырган каарманыбыз менен билим алуунун кызыгы жана түйшүгү тууралуу маектештик. Мырзайым бул жылы Түркиядагы Адана шаарында жайгашкан Чукурова университетине неврология бөлүмүнө ординатурага өттү. Аталган окуу жайга тапшыруу 2 жылдык чоң эмгекти жана күчтүү даярдыкты талап кылды. Турцияга ординатурага өтүш үчүн 3 этаптан турат процесс. Биринчи этап подтверждение диплома СТС деген тест тапшырыш керек. Экинчи этап 6 ай практика өтүш керек больницада. Үчүнчү этапта ординатурага ТУС деген тест бар. Ошол тестти тапшырыш керек. Ошонун баарын тапшырыш үчүн арадан 2 жыл өтөт. Ошентип меники 2 жыл өттү. Дагы Аллага шүгүр, ошо биринчи эле аракетимден өттүм, ар экзаменден. Ошон үчүн дагы 2 жыл бул жакшы результат. Кээ биркилер бар 5-3 жолудан тапшырып атып өтүшөт, алардыкы 3-4 жылга созулушу мүмкүн. Бул экзамендерден ийгиликтүү өтүш үчүн аябай строгий дисциплина болуш керек, четкий план болуш керек. Мисалы үчүн экзамендердин арасы 6 ай, ар бир 6 айда экзамен болуп турат. Ошол 6 айга мынчанчы айда бул китептерди окуп бүтөм, мынчанчы айда бул китептерди окуп бүтөм деп план түзүп алыш керек. Алардын баарын окуп бүтүш үчүн күнүгө эң аз деген 6 саат окуш керек. 6 саат окуганда дагы мындай 6-дан 12-ге чейин окусам жетиштүү экен деген нерсе болбойт. Себеби таймер менен окушуң керек. Мисалы үчүн окуп атып бирөө сага СМС жазып калдыбы? СМСти карайм десең, ошо таймерди токтотушуң керек. Таймерди токтотуп, сотканы чукулап же бир жака басып келсең, таймер токтоп туруш керек. Анан кайра окуйм дегенде кайра таймерди басып коюп окуйсуң да. Ошенткенде 6 саат чыгышы дагы аябай оор болуп калат. Бирок ошого карабай дисциплинаны күчтүү кармап ошону окуган аракетин кылыш керек. Мырзайым ординатурага тапшырууда экзамендин суроолору абдан татаал болгондугун жана тез ойлонууну талап кылгандыгын баса белгиледи. Өзгөчөлүгү суроолор аябай татаал. Суроолор аябай узун. Суроолорун окууга чакта эле аябай убактың кетет. Ал жакта бир суроого примерно 1,5 минута рассчитан. Ошол 1,5 минутада уже вопросту окуп, суроону окуп бүтүп, еще туура жообун таап, еще листочкка отмечать этип калышым керек да. Ошол различиясы ошол. Анан суроолор аябай татаал түзүлгөн. Мисалы, диагноз коюлуу эмес да. Мисалы үчүн больной келди, мындай жалаптары бар. Сен дальше диагнозун айтпай эле лечениясы эмне деп сурайт да. Сен уже заранее диагноз коюп, лечениясына туура жооп берип коюшуң керек да. Ошондой ар бир вопрос бир клинический ситуация болот. Ошого клиническое мышлениеңи жакшы развивать этишиң керек да, ал тесттен өтүш үчүн. Мырзайымды неврология багыты анда али изилдене элек көптөгөн темалардын болгондугу менен кызыктырган. Мекендешибиз келечекте бир катар илимий ачылыштардын автору болууну максат кылат. Неврологияда изилдөө үчүн аябай көп темалар бар. Неизлечимый оорулар аябай көп. Ошону мен изилдегим келди биринчисинен. Экинчиден, өзүм атамда инсульт болгондо, постинсультный неврологический больной, ошон үчүн дагы мага себеп болду неврологияны тандаш үчүн. Келечекте ошо өзүмдүн специальностьтим аябай жакшы билген, мындай бир нерсени башка билбей калса, ошол специалисттен советовать ете турган специалист болгум келет. Ошон үчүн мындан дагы эми башталып атат. Мен узкий специальность боюнча кадамдар мен башталып атат. Мына сен айтпайсың медицинада 8 жылсың депчи. 8 жыл окусам деле до сих пор деле аз билгендей сезиле берет да өзүмөчү. Азыр ушунча тесттерге окуп даярдансам деле дагы эле көп нерсе окуш керек. Мен астымда ошондой эме бар да. Ошо ийне менен кудук казгандай деген ошол чын дал келет да. Эгер жакшы врач болом десең, жакшы специалист болом десең, күнүгө окуш керек. Жаңы информацияны туура окуп туруш керек, жаңылап туруш керек. Маектешибиз ординатурага даярдык мезгилинде 6 ай ооруканада практикадан өтүп, Түркиядагы ооруканалардын иштөө системасы, өзгөчөлүктөрү менен жакындан тааныша алды. Дарыгерлик бул жерде престиждүү кесиптердин бири экендиги, медицина кызматкерлерине өзгөчө сый-урмат менен мамиле кылынгандыгы Мырзайымды суктандырган. Биринчи подтверждение дипломаны тестти өткөндөн кийин
Турциядагы больницалардын өзүң каалаган тандаган больницадан практика өтсөң болот. Мен Стамбулдун жанында Кожайли деген шаар бар, ошол жакка бардым. Ал жактын жакшы үйрөтөт деп айтышкан болчу, жана акчасы да арзан болгон үчүн. Себеби биз 6 ай практика үчүн биз больницага акча төлөйбүз. Мисалы үчүн меники примерно 13 000 сомдук болду 6 ай үчүн. Ошол жакта именно Турциянын больницалары кандай иштейт, системасы кандай, документациясы кандай, прием больных, выписка, ошолордун баарын үйрөндүм. Аябай Кыргызстанга караганда отличается, конечно. Лечениялары деле, мисалы үчүн жаңы дарылар, биз билбеген оорулар бар. Ошолорду көрүп, ал деле сен врач үчүн аябай пайдалуу болот экен. Себеби ординатурада дагы уже билип каласың кандай иштеш керек экенин. Турциядын больницалары эң жаккан неси ал условиялар аябай жакшы экен. Кроваттары удобный, ар бир палатада өзүнүн отдельный санузел бар, телевизорлору бар. Мындай адам келип чындап оорудан айыгып кетүү үчүн аябай жардам берет. Ошондой условиялардын баары түзүлгөн. Экинчиден жаккан нерсе, врачтын убактысын аябай туура колдонушат экен. Мисалы көп эле организационный вопросторду башка эле медицинский образованиясы жок эле менеджерлер, мисалы үчүн ал жакта управление больницей башка адам, главврач башка адам. Главврач только лечение менен, лечебный вопростор менен алектенет. Экинчиден ал жакта электронный история болезни деп коет. Мындай больной жөнүндө информация полностью компьютерге жазылат. Андан ал больнойду Турциянын каалаган жериңен карасаң болот да, ошол информацияны аябай пайдалуу. Мисалы бир оорукчан бир больницада иштетип, кийин башка больницага барса, ал жактан полностью ал жөнүндө информация көрөт да. Аябай жардам берет туура лечить этиш үчүн. Түркчө уважаемый адамдарды хожа деп коет. Мисалы жашы врач болсоң деле улуу пациенттер хожам деп сүйлөшөт экен. Эч катуу сүйлөгөн больнойлорду көрбөдүм. Аябай уважение менен относиться этишет экен врач. Мугалим жана врачка ошондой өзгөчө отношение экен. Мисалы үчүн чоң профессорлор деле бизге окшо студенттерге, ординаторлорго өзүнүн теңиндей, өзүнүн коллегасындай сүйлөшөт экен. Ошол дагы аябай жакты. Мнение учитывать этип, суроо бергенде дагы уважительный эмеде кылып, бир катаң болсо жумшак айтып, ошолор жакты. Түркия мамлекети болочок доктурларга окуу үчүн мыкты шарттарды түзүп берет. Мырзайымдын медициналык билимин улантуусу үчүн дал ушул өлкөнү тандаганы да жөн жерден эмес. Ординатурага өтсөң, ал жакта бесплатно, бюджет баары, эч контракт төлөнбөйт. Ага кошумча еще сага зарплата берилет. Сен ординатурада иштеп жүргөнүң үчүн айына бир $600–700 айлык аласың, ал сага өзүңө жашаганы жетет. Эгер жакшылап экономить жашасаң, топтосоң дагы болот. Анан кийин мисалы питание бесплатно, больницадан тамак ичсең болот. Общежитиялар, ар больницанын өзүнүн общежитиялары бар, алар деле арзан эле, ошол жакта жашасаң болот. Сен окуш үчүн бар жок условиялар түзүлгөн да, только өзүң эле жакшы дисциплина кылып, жакшы окусаң, аябай жакшы врач болуп чыкканы мүмкүнчүлүк бар. Түркияда кыргыз студенттер өз ара ынтымактуу, баары өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, бири-бирин алдыга тартып турушат. Ал жакта примерно 100 адам бар, медик. Биздин өзүбүздүн WhatsApp'та группабыз бар. Бир жылда бир чогулуп пикник жасап турабыз. Эң эле жакшы бизге поддержка болгон ошо бизден мурунку кеткен чоң байкелер, эжелер, алар бизге уже план кылып берип койгон, мындай кыласыңар деп. Алар өздөрү кыйналган да, себеби башында информация жок болчу. Алар бизге полностью кандай окуш керек экен, кайсы этаптан кийин кайсы болот деп бизге баарын айтып берип, совет берип, үйрөтүп турушат. Даже кандай ар кимдин өзүнүн методикасы бар окуганчы, алардан методикасынан бери окуп, өзүң ошондой окуп көрөсүң, мындай окуп көрөсүң, мындай окуп көрөсүң. Анан алар өтүп уже ординатура иштеп баштаганда аларды көрүп, значит болот экен деп алар бизге аябай күчтүү мотивация болушат да. Мырзайым өз максатына жетүү жолунда ата-энесинен ага болгон ишеними жана колдоосу чоң мааниге ээ экендигин баса белгилейт. Күнүбүз ошондой эле өтөт, эртең менен турасың, чай ичесиң, окуйсуң, уктайсың. Ошодон башка иш жок. Ошодон дагы аябай жүрөң кысылат экен, үйдө 4 стенанын ичинде эле отуруп аябай мындай испытание болот да, сага психикаңа испытание болот. Себеби ошо тесттен дагы өтөмбү, өтпөймбү деген аябай чоң сомнениялар болот. Мен ошо стресстин ушунун баарын жеңгени еще экинчи тараптан үй бүлөм болду, себеби алар аябай жакшы поддержка беришти мага. Эч акча проблемасы болбоду, себеби постоянно алар жөнөтүп турушту. Анан өтпөй калсаң да эчтеке болбойт деп, мындай психологический давление болбоду да, өтпөй калсаң эмне болот деген суроолор болбоду. Өтпөй калсаң эчтеке болбойт, башынан тапшырасың деген поддержкасы аябай жакшы болду. Ошого аябай ыраазымын.
ата энемен Аллах дагы ыраазы болсун, поддержкасы жакшы болду. Анан сен медиксиң деп мага аябай эле поддержка беришет, көп нагрузка беришпейт үйдө, мисалы үй иштеринде көбүнчө сен оку деп эле мага аябай жакшы условиялар түзүп берген, мектептен баштап эле. Ошого аябай ыраазымын, жана рахмат айткым келет ата энеме. Ички ишеним, жашоодогу негизги баалуулуктар да ар кандай кыйынчылыктарга кез келгенде күчтүү жана сабырдуу болгонго жардам берет. Мырзайым 6-классында тайежеси аркылуу ислам дини менен жакындан таанышып, жүрөгүнө сиңирип алган. Мырзайымдын жоолук салынганына быйыл 9 жыл болду. Медицина анын ишениминин дагы да бекемделишине салым кошту. Мен ошо анатомия менен физиологияны окуп атканда аябай таң калгам. Себеби адамдын организми ушундай сложный механизм, мындай клеткалар, молекулалар, ошонун баары кандай иштеп жатканы, анан кийин могу кровеносный менен нервный системаны карасаң аябай тонкий эмелер, мындай аябай көп, строениясы аябай сложный. Ошолорду окуганда мен андан дагы көбүрөөк Кудайга ишенип, анын кудуретине таң калып, ушундай сезимдер болгон. Тесттер аябай кыйын деп атпайм. Ошол тесттерден канча жакшы окусаң да өтпөй калышың мүмкүн. Же кээ биркилер бар, сага караганда анча окубай деле 1-2 китеп эле өтүп кетип калгандар бар. Ошон үчүн бул аябай кыйын нерсе. Ошого мага жардам берген исламда болгонум жардам берди. Себеби көп дуаларды кылып, намаз окуп, Аллахка аманат деп, Аллахка тобокел кылдым деп көбүнчө психологический эмеден ошол жардам берди. Мен өзүм аракетиме кылдым, бирок көбүнчө Аллахка тобокел кылып, ошол жардам берип атты да мага стресстен чыкканда. Каарманыбыз жоолук салынгандыгы үчүн бир катар туура эмес мамилелерге туш болгондугун айтты. Бирок мындай кырдаалдар Мырзайымды тескерисинче күчтүү болгонго шыктандырган. Өзү жоолук салынгандан баштап эле, мектептен баштап эле аябай ушундай стереотиптерге жолуктум. Мектептен эле завучтардын, эжекелердин кичине мамилеси бир аз билинет болчу. Эми открыто айтышпайт, бирок 1-2 действияларынан билинет болчу. А медакадемияда ачык эле жолуңарды кийбегиле, медакадемияга кийип келбегиле деген преподавательдер болду. Аз 1-2-3. Бирок тоже неприятный ситуациялар болгон. Бирок мисалы ага карабай, мен ошондой неме болсо, характерим ушундай да, мага айтса наоборот тескерисин доказать этем деп ишөө көбүрөөк күч алып, ишөө көбүрөөк жакшы окуйм. Бирок мисалы башка кыздардан дагы көрдүм, кээ биркилери окуусун деле таштап салды. Кээ биркилерине жолун чечишке туура келди. Ошондой будущем ошондой нерселер болбосо жакшы болмок. Мисалы жолукчан кыздар, медакадемияда окуган жолукчан кыздардын көбү эле мен билишимче аябай ответственно, жоопкерчиликтүү эме келишет да окуусуна. Көп эле доска почетуда турат, көп эле отличницалар. Ошого тоскоолдук болбосо дегенде, жолукчан кыздарга окуганды тоскоолдук кылбаса преподавательдер. Мырзайым окууда эле эмес, коомдук иштерде да активдүү болгонго аракеттенет. Мисалы ал Умма журналынын ыктыярчысы катары бир катар маданий жана кайрымдуулук иш-чараларын уюштурууга активдүү катышып, өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн убактысын жана күч аракетин аябай чын жүрөктөн кызмат кылат. Мисалы мен медакадемияда жүргөндө окуу эле жүрө бербейин деп көп волонтерство катышат болчумун. Ушул эле Умма журналынын көп мероприятияларына барат болчумун. Анан экинчиден спорт менен сөзсүз заниматься этиш керек. Мен мисалы Турцияда жүргөндө бары эле тенниске жазылдым. Тенниске жазылып, жумасына 2 жолу барат болчумун. Ал дагы мага аябай жардам болду. Себеби барып ал жакта медицина эмес тармактагы адамдар менен сүйлөшөсүң, бир аз отвлекаться этесиң. Мындай стресстин баарын чыгарып келесиң топту ургулап. Ошол дагы жардам берди мага. Коронавирус пандемиясы башталганда Мырзайым оорунун очогу болгон жерлерде кызмат кылды. Бул окуя маектешибиз үчүн анын дарыгерлик жолундагы эстен кеткис тажрыйба болгондугун баяндады. Красный зонага киргенде оорчулугу ошо биз жана ак форма кийип атпайлыкпы сиздерди. Аны кийип туруп очки кийесиң, маска кийесиң, ишөө үстүнө лейкопластырь менен жабасың да. Анан кийин воздух жетпейт. Өзүңө воздух жетпей кыйналасың. Бир аз 6 саат, күнүгө 6 сааттан иштеп аттык. Ал өтө деле көп эмес, бирок ошол форманы кийип киргенде эле аябай тердеп баштайсың, суу ичкиң келет. Курсаң аш жүрөсүң, ошондо аябай кыйналат экенсиң. Мындай катуураак басып койсоң эле башың айлангансып, ошолор кыйынчылык болду. Экинчиден психологически кыйын болот экен, себеби адамдар
аябай оор абалда аларга жардам бериш керек. Кээде жардам бере албай деле каласың же возможность жок болуп калат. Ошондо жана адамдар бейтаптар өтүп кеткенде ошол психологический давление болот экен аябай. Кыргызстандагы медицина кызматкерлерине түзүлгөн шарттар бүгүнкү күндүн талабына дал келбээрин дал ушул пандемия маалында Мырзайым өз жон терisi менен сезди. Мен аны коронавируста иштегенде байкадым. Бизде реанимация аябай начар экен. Аппарат ИВЛдер бар болгону менен алдын колдонгону бир-эки нерселери жок болот экен. Мисалы маскалар жок болот экен же централизованный кислород жок экен. Аябай таң калыштуу болдум мага, себеби коронавируска чейин дыхательный недостаточность болгон больнойлор эмне болуп кантип иштейт экен мага чоң суроо болду да. Эң эле слабый, өтө слабый реанимация деп ойлойм. Калган неврология, кардиологиядан деле бизде жакшы специалисттер бар. Кыргызстанда ошо көп дарылар, лабораториялар, мындай для диагностики аппараттары жок болгондуктан кыргыз врачтарга иштеш аябай кыйын экен. Бирок ошол эле учурда алар өтө креативдүү болуш керек экен. Жана аппараттар жок, дарылар жок болгон кезде өзүң ойлоп табып, мындай ушуну пациентти эптеп эмне кылып спасать этип калсам болот деп өзүң мындай моментально тез ойлоно турган врач болушуң керек экен да. Мырзайым доктор болуу көп энергияны талап кылган түйшүктүү кесип экендигин жакшы түшүнөт. Бирок адамдардын ыраазычылыгына ээ болуу, алардын оорусунан айыгып, жүзүндөгү жылмаюуну көрүү ошол түйшүктөрдү жууп кете турган эң мыкты белек экендигин айтты. Мурун айтып кеткендей эле ар бир медик жашоосунда бир жолу болсо дагы өкүнүп көрөт. Себеби чындап 10 жылың кетет, сен тең туштарың уже иштеп, үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп калышат, а сен дагы эле студент болуп жүрөсүң. Ошол кездерде бир аз капа болуп кетесиң, бирок пациентке жардам берип, алардын жакшы болуп үйүнө чыгып кетип атканын көргөндө ошол убактарда сезесиң да. Сен ушунча жыл окуганыңы бирөөгө пайда алып келип атканыңы сезип, успокаиваться этип каласың, жакшы эле таңдаптырмын деп. Мырзайымды максатка кетип бара жаткан жол, процесстин өзү кызыктырып, ырахат тартуулайт. Ал ар бир жасаган ишин сапаттуу, майын чыгара аткарган адис деңгээлине жетүүгө умтулуп келет. Бир жакшы хадис бар, мени ал дайыма мотивировать этип турат. Ал болсо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: адамдар силер сөзсүз максатыңар болуш керек деп 3 жолу кайталаган. Ошон үчүн бир ар ким адам өзүнүн жашоодо максатын табып, ошого умтулуп жашаш керек деген мага аябай жакшы энергия берет. Экинчиден, билимди Кытайга болсо дагы барып алгыла деген хадис бар. Ошон билимдин ценности ошончо бийик экен деп кабыл алгам да. Үчүнчүдөн, биз силерди кимдин иштери дагы жакшыраак болот деп жараттык деген Куранда аят бар. Ошого адамдар бири-бири менен жакшы иштер менен соревноваться этиш керек деген ошол хадис менен аяттар мага дайыма түрткү берип турат. Постоянно развиваться этип окуп жүргөнү.